Мен Токтой Оргалча, менин шайлоочуларыма ыраазычылык билдиремин. Сиздер мени колдоп шайлаганыңыздарга миң мертебе чоң таазим. Эми мен кыргыз элиме дагы бир жолу өзүмдү түшүндүрө кетейин. Көчөтөн бери мени депутат деп табылгандан кийин эл ичинде аябаган чоң ушак айланып атат. Мени уйгур кылып атат, Кытай кылып атат, шпион кылып атат. Бул такыр чындыкка дал келбейт. Мен мына эле ат башыдан кеткен чериктин, таптаса чериктин кызымын. 1916 жылы чоң аталарыбыз ат башыдан үркүндө Кытайга үркүшкөн. Таятан болсо ат башынын талдуу суу айылынан үркүндө үркүшкөн. Мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Мен таптаса чериктин кызымын. Сиздер эгер чериктерди тааныбасаңыздар, Кытайдагы Манасчы Жүзүп Мамайдагы черик. Мен керек болсо ошол кишинин небереси болуп кетемин. Анан мен Кыргызстандын жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын абсалдуу түрдө тапшыргам. Эми жакындан бери болуп дагы көчөтөн бери мени биринчи айымдын досу экен, жакын экен деген ушактар аябай айланып тарап атат. Мен ошол биринчи айымды, биринчи кишини бир жолу дагы көргөн эмесмин. Телевизордон анча-мынча көрүп жүрөмүн. Мен жакындан да көргөн эмесмин. Бул чындыкка дал келбейт. Бирок мен ушул кишилердин саясатын колдоймун. Чындыкка дал келбеген ушактар менен сиздер өзүңүздөрдү убара кылбаңыздар. Мен жанар инимди бир тууган инимдей көрөмүн. Мени жанар иним шайлоодо колдоп, кайын журтум Кадамжайга чейин барып келген. Жанар иним экөөбүздүн ортобузда эч кандай келишпестик жок. Мына Кудайдын буйругу экен, мыйзамдуу түрдө аялдардын квотасы менен мен келип калып атам. Мен буга чейин эч кимге арыз айткан дагы жокмун, арманымды да айткан жокмун. Же бир жолу ошо штабка барып мен ушу өтпөй калдым деп айткан эмесмин мен. Мына мен да көчөгүнү туюксуз уктум. Эми анан ушуну түшүнбөй туруп эле, урматтуу элим, боордоштор, жөн эле мени жерден алып жерге чаап атасыңар. Андай кылсаңар болбойт деп өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын арбактары бар. Ошону дагы эске алалы. Бири-бирибизди чукуй бербей, иш жасабайлыбы? Качанга бири-бирибизди чукуйбуз ушинтип?